Ассаламу алейкум достор, барыңыздарға жалынды салам. Бүгін Америкада 9 июль, жайдың ортосына жақындап қалды. Уақыт учқан құш деген сияқты. Уақыт өтіп атат, жай мезгілдағы бат өтіп кетет. Азыр мен сіздерге бүгін көптен бері YouTube каналыма видео шығарып элекпин. Чакан бері видео шығарып қойып, Нью-Йорк штатын көздөй шығайын деп жатқан мезгил. Мен 7 июль күні жұмышты бүтіп қойып, бұл офистің жанына келіп, машинаны бұл жерге тоқтотып, анан көп учурда біз Амазондон керектүү нерселерди заказ беребиз. Бұл офистің içine кирип, анан керектүү заказ келиптир, аны алып, машина жақты көздөй баратсам, жубайым Салимушка экөө баягы бұл жақта гулять этип жүрүптүр. Ана мага кезип калып, анан айтышты: "Алмаз, сен машинаны ушул жака эле эметип кой, токтотуп кой. Bir нерсени айтайын, bir-эки күн мурун Мерседестин терезелерин талкалап кетиптир" деп. Анан азыр мен сиздерге ошол нерсе жөнүндө ой бөлүшөм. Азыркы учурда көптөгөн адамдардан да угуп калатам, интернеттен көрүп калатам. Ушундай нерселер абдан Америка Кошмо Штатында көбөйүп кетти. Мен деген бул районго 2019 жылы келгем. Бул районду менин иним Ислам тапкан. Нью-Йорк штатынан башка штатка көчөлү деген ой болуп жаткан кезде, жакшы бир район бар экен деп. Ислам деген бул үйдө турчу, мен болсо бул үйгө көчүп келгем. Как раз жай мезгили болчу, бир август беле, бир сентябрдын башы, августтун аягы болчу. Ушул районго келгенде абдан сонун район болчу. Абдан таза, анан көбүнчөсү бул жакта жалаң американецтер жашачу. Мен байкашыма караганда бир где-то жарым жылдай болуп калдыбы. Американецтер чөтө азайгансып, анан башка улуттун адамдары бул жака көп келе баштады. Бая темнокожийлар деп коебуз, ошолор, анан бир индустар, мексиканецтер абдан көбөйүп кетти. Ошондой болгон учурда мен байкап калдым. Бул район кичине таза эмес, мусорларды биз атайын мусор чыштаган жер бар да, ошол жака чыштайбыз. Анан кээ бир мусорлардын подъездге чыштап, лифттин ичине чыштап, эшикке чыштап, анан бир жагымсыз көрүнүштөр болуп, анча-мынча полицейскилер келе башташты. Анан район бузулам десе бат эле бузулат экен. Анан бул үйдө жашаган Ислам деген иним бир жолу Чикагога көчүп кетти да. Чикагога көчүп кетип, анан убактылуу аякта жашап, анан кайра бул жака келген. Ошол учурда айтат, бир районго барып жашап калдык, жалаң американецтер экен. Анан бир определенный убакыттын ичинде эле, 1-2 айдын ичинде эле баягы темнокожийлар аябай көбөйүп кетти дейт. Көбөйүп кетип, район кадимкидей өзгөрдү дейт. Уруш талаштар, баягы наркотик деген сыяктуу, анан полицейскилер көп келе башташты дейт. Анан ал райондо жашаганга мүмкүнчүлүк болбой калып, анан кайра бул бизге кошуна болуп бул жака келишкен. Келип азыркы учурда кайра Чикагога кетип, аяктан үй сатып алып, анан Чикагода жашап жатышат. Американын ошондой жери бар экен. Район бузулам десе бат эле бузулат экен. Бир, например, темнокожийлар бул жака келип, анан өзлөрүнүн таарынычтарын айтабы, бат-баттан эле анан кошулардын бүт баары өзгөрүп, анан район жакшы райондон бир жаман районго айланып калышы мүмкүн экен. Азыр биз ошо Нью-Йоркко чыгалы деп атканбыз. Бул Honda Odyssey'дин артында трактын 2 дөңгөлөгү бар болчу. Азыр мен паркингге барып, бир 5-10 мүнөттө ошол 2 дөңгөлөктү тыштап келип бул жака. Анан видеону улантсамбы, же азыр эле бардык нерсени сиздерге айтып берип, өзүм менен оюмду менен бөлүшүп, анан барып келсемби деп билбей атам. Мына азыр бул Honda Odyssey менен баралы деп чечтик, Нью-Йоркту көздөй. Азыр бул машинанын аркасына дагы тракка керектүү 2 дөңгөлөктү да запас катары салып койгом. Мына азыр бар тракка тыштап, анан керектүү оокаттардын бүт баарын бул жака салып алып, анан бул машина менен Нью-Йоркту көздөй чыгалы деп жатканбыз. Бир жагымсыз көрүнүштү азыр анда сиздерге көрсөтүп коеюн.
Мына бул жакта машиналардын бүт баары тизилип турат. Анан өткөндө бир 2-3 ай мурун биздин бассейндин жанынан 3 машинанын терезесин сындырып кетипти деп адамдардан угуп калдык. Ал кишилер офиске дагы барып жалоба кылыптыр. Биз бул районго келгенде жакшы тынч район болгондуктан бир дагы камераны көргөн эмеспиз. Жакшы район болгон үчүн коюшкан эмеспи, билбейм. Анан ошондой жаман көрүнүштөр биздин райондо боло башташты. Анан ошо жубайым айткан нерсени азыр сиздерге көрсөтөйүн. Бул жака экөөбүз келдик. Келсек, бул жакта 3 машина турат да, кичинекей жакшы паркинг. Анан мен Мерседести как раз ушул жерге постоянно койчумун. Келсек, терезелердин бүт баарын сындырып кетиптир. Мен бул нерсени жаман баягы болгон нерсени Instagram баракчага койгом. Мына бул айдоочулук жактан дагы сындырыптыр. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Арткы терезенин дагы бул жерин сындырыптыр. Кичинекей айнек дагы сыныптыр. Анан аркы капталында дагы айнектер сыныптыр, достор. Көрүп атасыздар. Мына мол жерине согуптур, айнек сыныптыр. Анан бул жагын абдан катуу сындырышыптыр. Мына бир жолу чаптыр, 2 жолу, 3 жолу, 4 жолу, 5 жолу чаптыр. Бирок айнектин калыңдыгына жараша сынбай калган окшойт. Анан Instagramга видео тартканда бул машинаны да көрсөткөм. Азыр карасаңыздар, бул жака кайра киришкен окшойт. Мыякта көрүңүздөрбү? Ботинкалар жатат, баштык жатат, дагы бир шыпыргы жатат. Могу эмеси да жылып калыптыр. Бул машинага кайра киришкен турбай, карабайсыңар, салафандардын бүт баарын жулгулап мулгулап коюштур. Бул машинанын дагы терезелерин бүт баарын сындырып, билбейм, ичинен бир нерсе алдыбы, жалган жокпу. Ошондой акыбал болуп атат. Биз да офиске барып айттык, мындай болбойт, давай камера койгула деп. Анан полицейский чакырганбыз. Мына өзүңүздөр элестеткиле. Полицейский чакырдык, 2 жолу чалдык, 2 жолу тең келебиз деди, бирок келишкен жок полицейскилер. Анан эң негизгиси биз машиналарды страховкага коебуз да. Баягы иншуренс деп коет. Анан ошо иншуренсный компанияга чалсак, алар иштебейт экен, бирок customer service деген атайын бир номери бар экен. Ошого чалсак, өзлөрү кайра бир 1-2 сааттан кийин чалышты. Алар менен сүйлөштүк, ситуациянын бүт баарын түшүндүрдүк. Алар бизден сурап калышты, эң негизгиси өзүңүздөр жакшысыздарбы, ден соолугуңуздарга залакка кеткен жокпу деп биз түшүндүрүп бердик. Машина турган жеринен кечинде ушундай попытка болгон окшойт, ичине киргенге терезелердин баарын сындырып кетиптир десек, бизге жакшынакай сүйлөшүп түшүндүрүп беришти. Силердин машина страховкада турат, эч кандай коркунуч жок. Ушул райондогу өзүңөр каалаган же болбосо биз берген терезе алмаштыра турган шапты беребиз, же болбосо өзүңөр табасыңар. Анан бизге бир код берди. Силер ошолор менен сүйлөшүп туруп, машинаны апарып, терезелердин бүт баарын алмаштырып берет. Ошол кодду берсеңер, анан 1 тиын төлөбөйсүңөр. Ошол код аркылуу алар биз менен байланышып, анан канча суммага оңдоп берсе, ошонун бүт баарын төлөп беребиз деп. Ошондой сүйлөшүлдү. Бирок азыр убакыттын жоктугуна жараша биз Нью-Йорк штатына барсак, аякта может 3 күн, 4 күн, 5 күн, бир жумага чейин жүрүп калышыбыз мүмкүн. Келгенден кийин анан машинаны апарып, терезелерин бүт баарын алмаштырып, анан иншуренсный компания төлөп берет, достор. Анан менин таң калган себебим, эгер бул жактан ичинен бирдеме-сирдеме алып кетебиз десе, балка менен келип туруп, терезенин ортосуна сокмокто. Булар дагы бир атайын бир инструменттер менен, же болбосо бир пистолетке окшош атайын ата турган бир прибору барбы, карасаңыздар, терезенин эң четин согуп атышат. Бул дагы чети, баардык жери чети болуп атат да. Анан бул капталы дагы согом деген киши шашыш керек болчу, могу ортосуна согуш керек болчу, бирок булар чети. Бул дагы баардык жери чети болуп атат да, көрдүңүздөрбү? Ортосу эмес да. Такыр түшүнүксүз бул нерсени, может бул ушул эле территорияда жашаган, көптөн бери машиналарды көрүп жүргөн кишилер жасашы мүмкүн, же болбосо биз мияк чети болуп атат, мияктан жөө басып келип, машинасын ар жакка токтотуп коюп, мияктан бир урдайлы же бир попытка кылалы, же вредительство кылалы деп туруп, анан кайра артты көздөй кетип калган учурбу, билбейм. Негизинен алганда, жана Мексика менен көптөгөн миллиондогон кишилер кирип атпайбы жыл сайынчы. Мен ошол нерсеге каршымын да.
мен буга чейин дагы оюм менен бөлүшкөм. Анткени Америка Кошмо Штатына көптөгөн кишилер легалдуу жол менен келип атпайбы, грин карт утуп келип атышат, туристтик виза менен келип атат, окуу визалар менен келип атат. Ошол кишилер канчалык болсо дагы бир баягы проверкадан өтөт да. Проверкадан өтүп, бул кандай киши, башка кишиге баягы жугуштуу оорулар жокпу, мурда адамдын өмүрүнө залалка келтирген эмеспи, уруу кылган эмеспи, соттолгон эмеспи деп ошондой бир анча мынча болсо дагы проверкадан өтүп, консул дагы интервью алганда да, алда психолог да баардыгын байкап, анан баягы Америкага өткөрө турган кишилерди өткөрүп, өткөрбөй турган кишилерди өткөрбөйт да. Азыркы учурда Мексикадан эми мекендештерге эч кандай сөз жок. Эми биз кыргыз болгондон кийин кыргыз мекендештерди билебиз. Алар деген бул жака келгенге аракет кылып аткан себеби бул жака келип иштеп, акча тыйын таап, бутуна турайлы деп аракет кыла турган кишилер. Ошолордун арасында өлкөдөн, ар кайсы өлкөдөн эмне деген кишилер бар. Эмне деген кишилер бар, алардын ойлору кандай? Кээ бирөө бул жака деген иштейли, бутка туралы деп келеби, же эптеп эле элдин агымы менен келип алып, анан өзүнүн өлкөсүндө жасаган иштерди, машиналарды ушинтип чагып, уурдап, үйлөрдү тоноп, ошондой иштер менен алек болуп атабы, баягы билбейсиң да. Ушундай нерселер көбөйгөндө дагы адамдын өмүрүнө залалка келтирип койбойбу, кичинекей балдар эшикте ойноп жүрөт, аларга залалкасын келтирип койбой деген ойлор келет экен. Акыркы күндөрү ушундай нерселер абдан көбөйүп кетти. Мен дагы Telegram каналыман жаңы эле көрдүм, бир жигит коюптур чакан видеону. Аныкын дагы машинасын талкалап, ичиндеги болгон нерсесин алып кетиптир, кошуна турган машинаны дагы талкалап, баардык нерсесин алып кетиптир. Анан Инстаграмга видеону койгондо аяктан да көп мекендештер жазып атат. Мен Флоридада жашайм, мен деген Калифорнияда жашайм, мен деген Филадельфияда жашайм. Биздин жашаган райондо дагы ушундай нерселер абдан көбөйүп кетти. Жакында эле бир 10-15ке жакын машинанын терезесин чагып кетти. Тияктан деле айтат, мияктан деле айтат. Анан билбейм, эми 24-жылы Кудай буйрса Трамп же болсо республиканец келип калса, эмне деген миллиондогон, миллиардтаган акчаларды кетирип, Мексика менен Американын ортосуна баягы забор курушкан да, атайын ошо нелегалдарды токтош үчүнчү, мигранттарды токтотуш үчүн. Анан азыр Байданды дагы бул Америкада көптөн бери жашаган местныйлардын бүт баары жаман көрүп жатышат. Баягы границаны ачып коюп, ар кандай кишилер келип атат, Кудайдан жөө качкан кишилер келип атат. Ар кандай оорулар менен жуктурушу мүмкүн. Ушундай терс иштерди жасаган адамдар келип атат. Токтотпой мындай нерсени деп атат. Эми дагы көрөбүз. Ошондой достор. Азыр мен деген эки дөңгөлөктү тиги эмеге чыштап коюп, паркингге чыштап коюп, даярданып алып анан Нью-Йоркту көздөй чыгабыз. Нью-Йорктон дагы жакшынакай видеолор тартканга аракет кылабыз. Жана мен сиздерге көптөн бери айтып жүргөм, орустардын аптекалары бар, жана анальгин, аспирин, ар кандай биз мурда Кыргызстандан колдонуп жүргөн дарылар сатат, ар кандай бизге жегимдүү тамактарды саткан кафелер бар, ар кандай супермаркеттер бар, англис тилин бекер окуткан школдор бар, медицинский центрлер бар, жанагы жумуш издеп жүргөндө таппаганда атайын агентстволор бар, жумуш баягы таап бере турган. Анан бир Яна деген кыз бар Бруклиндечи. Ар кандай формаларды толтуруп, иммигрейшн менен байланыша турганда көптөгөн биздин мекендештер билбейт да. Анан ошолор анча мынча суммага толтуруп берет. Ошол офистерди көрсөткөнгө аракет кылабыз. Көптөгөн пландар бар. Эми кандай болот, ким билет? Барып көрөбүз. Анын үстүнөн деген мен эми бир айлап иштеп атпаймынбы? Өткөндө дагы келип ошо үй бүлөнү алып алып Чикагога 4-5 күнгө барып келгенбиз. Анан үй бүлө дагы чүнчүп кетеби, үйдө кечке отурушат деп ошо эки жака чыкканга аракет кылып атам. Ушул чыккан себебибиз дагы ошо үй бүлөнү Бруклинге апарып, анткени биз Бруклинде да мурда жашап кеткенбиз да. Көңүлдөрүн ачып, анча мынча жумуштар болсо бүтүрүп, мекендештери менен кезигип, бир контент кылып, видеолор тартып, бир чети пайдалуу жумуш кылып, бир чети өзүбүз дагы эс алып келели деген ой бар. Ушундай кичинекей чакан видео болуп калды. Кийинки видеону чыгарганга чейин сак саламатта аман эсен болуңуздар.
мен көбүнчөсү Instagram, жанагы TikTok каналдарыбызга видеолорду чакан видеолор чыгарып карап атабыз. Telegram каналдан түз эфирлерди өткөрүп калып атабыз. Мекендештер менен баягы суроо жооп кылып атабыз. Бирок YouTube каналга узун мындай видеолорду чыгарганга убакыттын жоктугунан ушундай шарт болуп калып атат. Бруклинге барганда 1 же 2 жакшы бир маалымат берген видео чыгарабыз. Кезиккенге чейин сак саламат болуңуздар. Мен жаңы эле тургам, эртең менен оюмду жыйнай албай туруп эле ушундай бир чакан видео тартып койдум.